Ислам өнүктүрүү жана саут өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланган Баткен жана Талас облустарынын айылдарындагы ичүүчү суу менен камсыздоо тутумун жакшыртуу долбоорунун алкагында Баткен облусунун 44 айылында таза суу тутуму курулат. Бул тууралуу маалымат жыйынында ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаментинин директору Достукбек Ободоев билдирди. Айтымында 44 айылга Лейлек району боюнча 10 айыл, Баткен району боюнча 5 айыл, Кадамжай району боюнча 29 айыл кирген. Азыркы учурда аталган айылдардын долбоорлук сметалык иш кагаздары иштелип жатат, деди ал. Ошондой эле Максат айылында жалпы суммасы 12 миллион 800 миң сомду түзгөн курулуш монтаждоо жумуштары Баткен облусу боюнча түзүлгөн атайын эсептик каражатынан башталып активдүү фазасында жүрүп жаткандыгын билдирди. Ободоев республикалык бюджеттин эсебинен капиталдык салымдар беренеси аркылуу Лейлек районунун Булак башы, Чурбек, Даргаз, Миңжигач, Жаңы Турмуш айылдарында долбоорлук сметалык кагаздары бүткөрүү этабында тургандыгын белгиледи. Ал эми Маргун, Арка 1, Арка 2 айылдарында долбоорлук сметалык иш кагаздарын жаңыдан даярдоо иштери башталды. Мындан сырткары Баткен облусунун Кайыңды Кан жана Сары Тала айылдарында долбоорлук сметалык иш кагаздары даярдоо жумуштары жүрүп жатат, деди департаменттин директору. Мындан тышкары ал белгилегендей, Лейлек районунун Кулунду, Саада, Интернационал, Ак Арык жана Разаков айылдарында курулуш жумуштары боюнча мамлекеттик сатып алуу порталына жарыялоого даярдыктар август айында каралууда.